Динара Матемирова деген катталуучу, саламатсызбы? Wildberries'ке сухофрукты киргизгенге лицензияны кантип, каяктан, канчага жасатсак болот деген бир суроону сураган. Баштап сурооңузга чоң рахмат. Мен темасыны Wildberries'ке сухофрукты деп коюп койдум. Достор, Wildberries 2020-жылдын май айынан баштап дегеле сертификат, лицензия деген сыяктуу темалардын бардыгыны необязательное требование кылып койду. Бул нерсени кантип түшүнсө болот? Сен товарыңды киргизе бер, Wildberries'ке сата бер. Бирок вдруг сенин товарыңды алган адам сенин товарыңа жалып кылып калса, анда деген мен сенден тийиштүү документтерди, тийиштүү сертификаттарды жана декларацияларды сурайм дегендей шарт коюп койду. Бул чындыгында Wildberries'тин алдына аябай ачты, аябай чоң масштабтарга чыгышына өтө чоң таасир эткен фактор ушул болду. Ошол эле Озондон, ошол эле Ламододон Wildberries деген эселеп өсүп кетишине да ушул нерсе себеп болду. Бирок бул жерде мындай маселелер. Эгерде кийим кече боло турган болсо, же болбосо күнүмдүк турмушта колдонула турган майда чүйдө буюмдар болсо, баштап жөн эле сертификатка, декларацияга чыгаша болбой, өзүңүздөрдүн риск жана страхыңыздарга алып туруп эле, на свой риск и страх деп коет го, сата берсеңиздер болот. А бирок, достор, эгер сухофрукты болсо, дары-дармек, жей турган тамак аш болсо, анда буга бир аз дагы кылдат мамиле кылыш керек, достор. Бул маанилүү тема. Анткени бул жерде тамак деген денеңиздердин ичине кирип атат да. Бул жерде албетте сертификаттар да кымбатыраак, ошол эле учурда Кудай сактасын, эгерде штраф болуп калса, штрафы да кымбат болушу мүмкүн. Эми достор, кайсыл товарга, кайсыл категорияга кирген товарга кандай сертификат керек деген темага келе турган болсок, биринчиси ушул, достор, моундай бир документ бар. Моундай бир файл бар, достор. Бул файлда Wildberries'те сатылып аткан дээрлик бардык товарлар жана бул товарларга кандай сертификат керек деген суроого жооп алсаңыздар болот. Мисалы, ошол эле сухофруктун издей турган болсок, сухофрукту деп жаза турган болсок, мына. Сухофрукту деп жаза турган болсок, продукты питанияда сухофрукту, снеки супер, бирдемке дейт. Супер. Сухофрукту. Сиздерге деген декларация о соответствии деген документ керек экен. Эми мындай маселеде, достор, сертификат дегенде сертификаттын 3 түрү бар. Сертификат бар, декларация бар, анан отказное письмо бар. Сертификат эң кыйыны, эң кымбаты жана эң алынышы татаал болгону. Декларация өзгөчө таможенный союздун курамына кирген өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстан үчүн жеңилирээк болгону. Отказное письмо дегени бул товарга эч кандай сертификат жана декларациянын керек эмес экендигин тастыктаган документ. Сиздин жагдайыңызда мисалы декларация керек экен. Бул жерди тактагандан кийин, декларация тактагандан кийин, эмне кыласыздар? Бул жерде Артур деп турат. Ростов-на-Донуда бир таанышым, узактан бир таанышым. Тааныш деп айткан кыйын, мен бир учурда мен иштешип, өзүмө ушул кишиден сертификаттарды жасаткам. Ушул кишиге байланышып, анан мен сухофрукту сатмакмын. Менин жагдайымда мага декларация о соответствии керек экен, ошону канчага жасап бересиңер деп иш кылып, бул киши менен тактап алсаңар болот. Жанагы таблицаны болсо, достор, эмне кыласыздар? Бул таблицаны деген менин Telegram каналыма барып туруп, азыр анда көрсөтөйүн. Тийиштүү ссылкалардын бардыгын, достор, мен ылдыйга калтырып коем. Видеонун баягы описаниясына калтырып коем, достор. Менин Телеграмда Мистерли деген каналым бар, достор. Бул каналда закрепленный сообщение бар да, ошолордун бирөөсү. Сертификат Wildberries деген документ. Ушул PDF файлды түшүрүп алсаңыздар, ичинде Wildberries'теги бардык товарлар жана бул товарларга кандай сертификаттар, декларациялар керек жазылып турат. Муну тактап туруп, анан кийин сертификат жасаган адамга байланышсаңыздар, эмнеси жакшы, сиздер деген баягы такыр эле понятияңыздар жок экенин көрсөтпөйсүздөр ага. Алар дагы сиздерге ошого жараша бир аз серьезныйраак мамиле кылат деген сөз.